Информатика, 8 класс. Программалоо бөлүмү. Тема саптарды форматтоо. Python тилинде саптарды форматтоо шаблондун кайсы бир ордуна башка текстти коюу дегенди түшүндүрөт. Ордуна коюу ошол замат жүргүзүлөт. Мисалы, форматтоону колдонуу менен даяр шаблон аркылуу мындай чакыруу билеттерин жасоого болот. Бир жолу ордуна коюу мындай жасалат. Башкача айтканда, шаблондун текстинен кийин бош фигуралык кашалар коюлат. Андан кийин точка формат кашаа ачып жабылат. Команданын кашаасынын ичине коюу керек болгон маанилери көрсөтүлөт. Программа ишке киргенде ордуна коюлуучу текст фигуралуу кашалардын ордуна коюлат. Бир нече коюулар болсо, фигуралуу кашоого сөздөрдүн индекстери, ал эми сөздөрдүн өзү форматтан кийин кортежде коюлат. Ал шаблон мындай жазылат. Текстти форматты колдонбостон башка ыкма менен да форматтаса болот. Бул ыкма бир аз туура эмес жана эскирип калган деп эсептелет. Бирок эгер силер коддон процент белгисин кезиктирсеңер, анда бул жерде форматтоо колдонулду деп эсептесеңер болот. Биздин чакыруу шаблонубузду процент операторунун жардамы менен жазып көрөлү. Силер байкадыңарбы? Кээ бир жерде биз процент D деп, кээ бир жерде процент S деп жаздык. Алар ордуна эмнелер коюларын аныктайт. Процент S сапты коет, процент D бүтүн санды коет, процент F бөлчөк санды коет. Санды сапка жана сапты санга өзгөртүп түзүү. Санды сапка жана сапты санга өзгөртүп түзүүдө практикалык маселелерде көбүнчө символдордун катары түрүндө жазылган сандарды сандык мааниге жана тескерисинче айландырууга туура келет. Бул үчүн Python тилинде атайын стандарттык функциялар бар. Int сапты бүтүн санга айландырат. Float сапты чыныгы санга айландырат. Str бүтүн жана чыныгы сандарды сапка айлантат. Эгерде сапты санга айландыра албай калса, мисалы, сапта тамгалар камтылса, анда ката пайда болот да программа аяктайт. Бөлчөк сандар үчүн float тиби бөлчөк бөлүгүнөн канча белгини чыгарууну көрсөтүп койсок болот. Мисалды караңыздар. Эгерде чоң сандарда үтүрдү биз разряддарды бөлүү үчүн колдонгубуз келсе, анда мындай жазабыз. Ушуну менен сабак бүттү. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.